2018 жылы мамлекеттик мекемелердин ремонтуна, министерстволордун, администрациялардын канча акча кетет ремонтуна, мамлекеттик? Канча карадыңар? Бул жерде эми баягы беренелер боюнча министрлик ведомстволорго бөлүнүп берилген. Анан ар бир министрлик менен ведомство Жалпы сумма барбы ошо? ремонтко мынчаны өткөрөбүз деп, кийин бюджет кабыл алынгандан кийин чечим кабыл алышат да. Жалпы ориентировочный суммасы барбы сизде? Жок, ремонтко мынча деген андай сумма жок менде. Мамлекеттик баягы кызматтык машиналарга канча кетет? Кызматтык машина алган мамлекеттик органдарга 2018 жылы канча акча каралды? Азыр мына расходы на текущий ремонт деген бар. 217-ге 547,4 миллион сом кетип атат. 2018 канча болуп атат? 547,4 миллион сом. 2018-ге 547 миллион? 2018-ге 603,1 миллион сом. Так, 603 миллион мамлекеттик мекемелердин ремонтуна кетет. Мамлекеттик органдарга. Экинчиси, кайсы дедиңиз? Кызматтык машиналар канча акча кетет? Сатып алганы жаңа. Транспорттук 919,8 миллион сом. Бул бензинне дагы же машина өзүн сатып алганыбы? Бардыгына. Эми окуу куралдарына 120 миллион сом карапсыздар болгону мектепте. Талап менин билишимче 600 миллион. Гүлмира Кадировна, 600 миллионбу талап? Улкан Сакиновна, менде сунуш. Мына бул мамлекеттик ремонт болгон 363 миллион жоюп, бунун бардыгын мектеп окуучулардын китебине бурсак, буну сунуш катары кабыл алып, ошо коюп койсоңуз. Анткени биз мамлекеттик органдардын, мекемелердин баарын көргөнбүз. Алар ремонтсуз 1 жыл жашай алат. Бирок мамлекетте бизде мектеп окуучуларда китеп өтө маанилүү болуп атат. Эгер биз 603 миллион бул жактан алып, билим берүү министрлигине ошо китептерге, бала бакчаларга, айылдагы китептерге койсок, мен ойлойм, чоң бул жылыш болот. Мен буну комитеттин аягында чечим катары кабыл алып, ошо коюп койсоңуз ушуну. Экинчи суроо, УТРКнын жетекчисине. Так, сиздер биз мына жогорку кеңеште көп айттык да, ушул КТРКдан атайын жаш балдар үчүн англис тилде мультфильм көрсөтүү деп. Ушунун үчүн аткарбай атасыздар. Ушунда оюңар барбы, жокпу? Бизде УТРКда, Баластан каналында дагы жана күндүзгү программаларда англис тилинде мультфильмдер дагы, фильмдер дагы көрүп атат. Бирок бул өтө аз болуп атат. Биз айттык эле, буну кечинде саат 7-ден 8-ге чейин өтө баягы кызык маалда. Анткени айылда дагы ата-энелер азыр репетитор издеп атат англис тил боюнчачы. Силер өзүңөр мамлекеттик канал болуп туруп, силер өзүңөрдүн рейтингиңер и так түшүп кетти, эл көрбөй атат. Рейтингиңер көтөрүп, реклама иштейт элеңер ушуну кылгандачы. Талап бар бул элде, жөнөкөй элде, айылга барсаңар дагы, тоолуу райондордо дагы балдардын англисче үйрөткөн кызыктар болуп атат. Кечинде сөзсү 7-ден 8 эң жакшы маалда балдар үчүн сөз көрө турган болсо, элдин баары отургузат балдарын. Анан балдар англис тилде мультфильм көрүп атып, ошолдо кылган действиялер көрүп тез үйрөнөт. Бул чоң жардам болмок да. Эч кандай бир салым кошоюн деген ою жок КТРКнын ушул жактанчы. Келечекте бу 2008-де кандай пландарыңар бар? Жок, биздики азыр мынакей биздин өзүбүздүн контентибизде Баластан программасында кечки саат 1 саат, күндүз 11-ден 12-ге чейин 1 саатка жакын мультфильмдер кыргызча же болбосо орусча субтитрлар менен кетип атат. Күндүз болсо эң негизги каналда жумасына 3 жолу англис фильмдер. Саат канчадан канчага чейин көрсөтүп атасыздар? Эртең менен 10-дон 11-ге чейин бар мектеп болот, аны эч ким көрбөйт да. Кечинде 7-ден 8-ге чейин, 9-га чейин көрсөтүш керек. Эң бая көрө турган маалдачы. Аны берип атабыз, биз. Канчада көрсөтүп атасыңар? Саат канчада берип атасыңар? Күндүзгү 11-ден 12-ге чейин, кечкисин саат 4-төн 5-ге чейин берип атабыз. Эми 4-төн 5-ге чейин мектепте болот да, ким көрөт аны? Көрө турган убакытта көрсөтпөйсүздарбы? Жылдырып койсок болот аны. 7-ден 8, 9-га чейин жылдыргыла, мен ойлойм комитеттин чечимине да буну киргизип коюш керек. Рахмат.